Арбаңыздар туугандар. Бүгүн таштандыга ташталган бала чарчап калыптыр деп окудум соцсеттерден. Анан ушул оюман кетпей атат, бир видео жаздырып коеюн дедим да. Мамиле куруп, мамиледен жаңылып, бирөөнү жакшы көрүп, күйүп же алданып, бул кылмыш эмес да, адамдын жашоосунда кезиге турган нерсе. Ал эми баланы таштандыга таштап, баланы өлүмгө учурап калышы бул уже күнөө. Эгер даже эч ким билбей калса, коом даже кечирсе, адам өзүн өзү оңой менен кечире албайт. Бул нерсе баары бир адамды өмүр бою кыйнап жүрөт да. Бирок ушул нерсени ушуга жеткизбей, жагын оңдоп кетсе болот да. Ошол балага муктаж болгон үйлөр көп, үй бүлөлөр көп да. Ошолорго ошондойлордон таап, ошолорго ошол баланы тапшырып, илгери ошого таштанды кылып, үйүн жанына таштап кетишкен да. Бул таштандыга эмес, бирок жанакы эшигинин алдына же үйүнө алып барып берип таштап кеткен. Ошол балдарды анан кийин бул ырыскы кут деп элдер багып алган да. Бизде эпос бар, Эртөштүк деген. Ошол жерде дагы Эртөштүк Перинин кызын жакшы көрүп калып, Перинин кызы аны жакшы көрүп калып, экөө чогуу жүрүп, анан кийин ушу боюнда болуп калат. Бирок Перинин кызы Эртөштүктүн келечегин көрүп, ал даяр эмес экенин, ага жар болбойт экенин көрүп, то есть бул жашоодо бардыгы эле биз жакшы көрүп аткан адамдардын баары биз менен болбойт экенин билип, анан кийин бул баланы Көкөтөйгө ушу бала сурап жүргөн кишиге беришет да. Ал киши анан багып алат. Ушундай нерсе менен катаны оңдоп кетсе болот. Ошол киши өлтүргүч болбой, өзүңдүн балаңды өзү өлтүрүп, ошол күнөөңдү өмүр бою көтөрүп жүрбөй. Мына 18-19дагы кыздар элестетти эле, өмүр бою ушул күнөө менен жашаш кыйын болот да. Ошон үчүн эгер оңдоп кетем десеңер, ошо бирөөнүн үй бүлөсүнө баланы тапшырып бергиле. Колдон келсе ката кылбай жашагыла, жаныбардагы адамдарга ишенгиле, ошолор менен сүйлөшкүлө, акылдашкыла. Анан кийин биз дагы элдер кайдыгер болбой, ошол кыздарыбызга көңүл буруп, алар эмне менен жашап жүрөт, кандай муктаждыктары бар, ошого көңүл бурушубуз керек. Биздин да кайдыгерлигибизден, биздин дагы ошол жол көрсөтө албаганыбыздан ушундай коомдогу окуялар болуп атат.